азыр ел талап кылган көйгөйлөр ишке ашпаса, Садыр Жапаров менен Камчек Ташиевке ишеним жок болот. Ошондуктан мен алдын ала эскертип, эми биз Кудайга шүкүр эгерде туура айтсак, өзүнүн каталарыбыз негизинде сабак алышыбыз керек да. Буга чейин 2 жолу түстүү инкылап болгон. Бирок жакшы жыйынтыкка келе албадык, эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Тескерисинче бул инкылаптар төңкөрүшкө айланды. Şu көп капа болот да, неме үчүн инкылап революция деп айтпайсыз дейт. А мен өзүм саясатчы катарында, окумушту катарында билемин да, революция, инкылап кандай болот. Ал түп тамырдан коомду, мамлекетти өзгөртүү, өзгөчө башкаруу системаны. Андан кийин 2005-жылы революция деп Акаевдин ордуна Бакиевди отургузуп коюп, 2010-жылы Бакиевдин ордуна убактылуу өкмөт келип, ошондон революция дегенге мен тилим барып айтат. Анткени анда мен өзүм илимпоз болуп туруп, саясатчы болуп туруп, абийириме каршы сүйлөгөн болом да. Ошондуктан чындыкты бетке айтыш керек. Атамбаев да шайлоодон өтүп 2011-жылы инаугурация болгон жок эле. Мен 13 ноябрь 2011-жылы президентке талапкер катарында Акипрессе пресс-конференция бергем. Алмаз, сен Акаев менен Бакиевди аждарга айландың деп атасың. Бирок бийликке келбей туруп өзүң айланып атасың деп. Үй бүлөлүк кланды ордуна партиялык кландап келип атасың. Жана мен түшүндүрөм кандай башкарасың деп. Бул шайлоо мөөнөтүң жана президенттик мөөнөтүң 1 жыл калганда аяктаганга сен референдум өткөрүп премьер-министр полномочиясын көбөйтөсүң деп айткандай болду бар жок. Мен өз көз ачыктар жаман көрөм. Бирок саясатчы катарында ушу прогноз берген элем да. Эмне дегенде Алмаз Атамбаев да ушул азыркы саясий система кул болуп калды. Садыр Жапаров менен Ташиев ушундай болбосун деп алдын ала эскертип атам да. Эгерде жана кыргыздардын макал лакабына кайрылсак, мен дайыма айтам, бул биздин идеология деп туруп. Алдын ала эскертүү бул эң жакшы мындай адамдын бир мындай сыпаттарынан бири да. Ошондуктан кийин түштөн кийин баарыбыз сындап калбайлы, жамандап калбайлы, ошон үчүн алдын ала эскертип атам да. Садыр инем, Камчыбек инем деп. Эгерде саясий системаны өзгөртпөсөңөр, өзгөчө азыр эл колдоп турганда, мурда мындай 2 революцияда эл мынча колдобойт эле бийликке келгендерди. Анткени бир топ эл колдосо элдин көп катмары колдобочу эле. Бирок ушул 10 000, 5 000 адам менен төңкөрүш жасап, алар бийликке келип алышкан. Азыр болсо регионго карабай, улутка карабай, жашына карабай эл толкунданып, көтөрүлүп, Садыр менен Камчыны бийликке алып келип койду. Ушуну пайдаланыш керек да. Мурда бийликтерде мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Аларда калуу да жок эле андай. Мына мисалы азыр карап көрсөк, 2010-жылдагы конституция. Аны биз билебиз ким жазган. Атамекен лидери Текебаев жазган. Жазганда да жазып туруп, элдин көп көйгөйү кирбей, алар Европа конвенция көрсөткөн, Америка көрсөткөн, алар жактыргандан кийин ушу референдумга алып чыгып атат. А биз болсо кайра ушу конституция менен азыр жашоону өзгөртөбүз деп атпайбызбы? Биз деген мына Садыр Жапаров, Камчек Ташиев жана аларды колдоочулар, көрмандар. Андай болуш керек эмес да. Революция эмне үчүн болду? Ушу конституциянын негизинен чыкты. Анткени бул конституция жазылып калган. Партиялык система менен шайлоо жүрөт, жогорку кеңешке партиялар келет деп туруп. Ошон үчүн биз мурда эскерткенде, 2010-жылы эскерткенде, бүгүнкү күнү үй бүлөлүк кланды ордуна анан да көп партиялык кландар келип калды. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын кожоюну бир гана президент эмес эле. 6 фракциянын лидери. Өздөрү үчүн сүйлөшүп алат. Ушу 6-7 киши Кыргызстан тагдырын чечип койчу эле. Шайлоону чечип койгон да булар. Инсабыны баса албай, жана напсы жаман адам ушундай билинет да. Жок, бүт орунда биз алып алабыз деп шайлоо чыгышты, натыйжасы инкылапка алып келди кайра. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң мүмкүнчүлүк бар. Саясий эски системаны бузуу. Садыр биринчи ушуну айтып келип аткан. Камчыбек да айтып келип аткан ойлорду. Эл айткандай болот деп, 1 мандат шайлоого өтөбүз. Аз партиялык системаны жок кылабыз деп туруп. Экинчиден болсо жакшы ойду айтты. Аны мен дайыма айтып жүрөм, Эрк партиясы 30 жылдан бери айтып жүрөт. Бизде өзү мындай нонсенс бар да, акылга сыйбаган нерсе бар. Бизде президент да бар, премьер-министр да бар. Карап көрсөң, бир 30дан ашык премьер-министр алмашты, бардыгы жаман, козел отпущения орусча айтканда. Президент жакшынакай болуп, өкмөттү күнөөлөп коюп атат. Жок. Эгерде биз президенттик системаны мындай туу катарына кармасак, анда президент өзү жооп бериш керек да, экономика үчүн, өкмөт үчүн. А бул жерде туруп алып премьер-министр дайындап коюп, өзү четке чыгып алып, анан жамандаганда премьер-министр жамандап алыш, бул туура эмес. Бул этикада жатпайт. Ошондо ушул ойду Садыр да айтып кетти. Эгерде мен президент болсом, аз бийлик биз колубузда болсо, биз бир гана бир мандаттуу шайлоо системаны киргизбей, биз даже өкмөттү президентке башкарабыз. Премьер-министрдин кызматы жок болот деп туруп. Эң сонун идея эле. Анан өкмөттү кескин түрдө кыскартуу. Ушулар барды
конституцияга байланыштуу. Ошондон бүгүнкү мен ачык кат менен кайрылганым Садыр инем. Эл сага бийликти берди. Бул жанагындай батыш жак же ал жак эмес, башка өлкөлөр эмес. Эл өз көтөрүп бийликти берип койду. Ушуну пайдаланыш керек да. Мындай тарыхый мүмкүнчүлүк башка болбойт. Ушу менен Кыргызстанды оңдоп кетсе болот. Ушундан кийин өзгөртө алсак саясий системаны, элибиз, кийинки болочок муундарыбыз баары рахмат айтат. Анткени Кыргызстан гүлдөп өсүп кетет. Бүгүнкү күнү болсо биз кайра эски система менен жашап атабыз. Өкүнүчтүү, мен сунуш кылып аттым эле Жогорку Кеңеш таратуу боюнча. Анан биринчи кезекте Жогорку Кеңеш тараш үчүн өздөрү да эрки бар болсо депутаттар кетип калыш керек эле. Жакшы ат менен. Бүгүнкү күнү Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайладыбы? Программасын, өкмөт курамын бекитип бердиби? Эми алар өздөрү кете берсе болот эле. Жакшы ат менен калат эле тарыхта. Бирок тырмышы отуруп калып, анан кийин бүгүнкү күнү болсо өздөрүнүн шарттарына талап кылып мындай болуш керек шайлоо деп туруп, бул туура эмес. Булар 2010 жылда конституцияны талап кылышып атат, ушу ишке ашсын деп туруп. Бирок мен ушуну суроо бергим келет да. Анда эме революция конституцияда бар элеби? Бул 5 октябрдан бери болуп аткан нерсе конституцияда бар элеби? Ушу беттирмачылык тасташыбыз керек да. Эл талап кылып атабы? Элдин талабы конституцияга кириш керек. Азыр дагы бир жолу кайталап кетейин. Эң чоң тарыхый мүмкүнчүлүк бар бизде. Кыргызстанды оңдоп кетүү. Ошондо бир коңшу өлкөлөр эмес. Дүйнөдө өлкөлөрдүн көбү көзү күйөт. Мына Кыргызстан элдин бийлиги болду. Өнүп кетти деп. Бүгүнкү күнү болсо не только биз бийликке ээ эмеспиз, эл. Биз даже өзүнүн жер кендерге, жер байлыктарына ээ эмеспиз. Бүгүнкү күнү ким бизден сурап атат? Каалаганы лицензия сатып алып, казып алып кетип атат. Алтын болобу, күмүш болобу, көмүр болобу, бар жакта алып кетишип атат. Ушунун баары конституцияда болуш керек. Муну оңой эле. Эгерде 2010 жылы убактылуу өкмөт Өбүрөк Текебаев тапшырган болсо, бүгүнкү күнү биз өз демилгебиз менен чыгып атабыз. 12 октябрдан баштап Садыр Жапаровдун өкмөт үйүнө барып туруп, кабылдамасынан жазылып келгенбиз. Анткени киргизбейт экен аякта охрана. Биз жазылып келдик. Эрк партиясы кабыл алган. Бизге кызмат керек эмес. Биз башкаларга окшоп жанталашпайбыз. Бул портфелди бер, бул орунду бер деп. Биз сага конституцияны жазып беребиз деп. Анткени бул Эрк партиясынын программасы деп. Бүгүнкү күнү өкүнүчтүү мына 10 күн болуп атат, жооп жок бүгүн. Анан Садыр инимди угуп көрсөм, биринчи бир оюнан баш тартты. Бир мандаттуу шайлоо киргизүү эрте экен деп туруп. Кайра азыркы Жогорку Кеңешти кулак салып атат да. Алар эрте дей берет да. Алар өздөрү өткүсү бар кайра. Бийликке келгенден кийин аппетити адамда чоңоет. Эмне үчүн биз ушул 5 жыл 6-чакырылыш депутат болуп кетип калышыбыз керек? Шайлоодо мабы бурмаланса да, жокко чыгарылса биз алдында элек деп туруп, ушуну ойлор болуп атпайбы аларда? Адам бир бийликке келсе кеткиси жок. Ошондон аларды кулак салыш керек эмес. Экинчиден болсо өкмөттү президент башкарсын. Мына бүгүнкү күнү Садыр өзү башкарып атат. Премьер-министр катарында, президенттин милдетин аткаруучу катарында. Ушул нерсени конституцияга киргизип коюшубуз керек. Президент өкмөттү башкарат, премьер-министрдин кызматы болбойт деп. Ошондо кескин түрдө өкмөттү кыскарат, анан кийин бири-бирин кайталаган президент аппараты менен өкмөт аппараты жок болот. Бүгүнкү күнү болсо президент аппараты эмне болсо, өкмөт аппаратына ошол нерсе бар. Бири-бирин кайталап иштеп жүрүшөт. Сөзүм айтканда биз бекерчилерди багып жүрөбүз да элдин эсебинен. О бекерчилер жок кылыш керек. Башка жумуш менен алек болсун. Анан мамлекеттик башкаруу система чөткө анык болуш үчүн бир адам жооп бериш керек. Бир чөйрө үчүн. Бизде болсо азыр өкмөттө да жооп берет, Жогорку Кеңеште жооп берет, президент да жооп берет, аны нерсе жок кылыш керек. Аягында болсо мына азыркыдай болуп атпайбы? Мен айткандай. Премьер-министр козел отпущения. Ким жаман? Ал премьер-министр жаман деп. Президент фактически кол бутунан байлап койгон да өкмөт башчысыны. Жогорку Кеңеш да байлап койгон. Ошондуктан президентти эл шайлайт, Жогорку Кеңешти эл шайлайт. Шу эл шайлаган президент өкмөттү башкарса, биз кийин сурап алабыз. О, президент мырза, сен өкмөттү эптей албай атасың го? Кана программаң ишке ашпай атат го деп сурап алсак болот. Бүгүнкү күнү болсо эл тарабынан шайланып алып туруп, эчтеке жооп бербей, өкмөткө оодарып коюп атат. Өкмөт күнөөлүү деп. Өкмөттү Жогорку Кеңеш шайлап атат. Ошондон бүгүнкү күнү Жогорку Кеңешти оңдобосок, кайра ошондой өкмөт келет. Жогорку Кеңеш кантип оңдошубуз керек? Садыр элдин талабын аткарыш керек. Бир мандаттуу шайлоого кириш керек. Жаманбы, жакшыбы, бирок мурда шайлоо жүрчү эле. Элдин элегин өтүш кыйын. Мына азыр көрдүк, Борбордук майданда, аянтта көрдүк. Элди кол сөзүн алдап, конкреттүү иштеринде Кыргызстандын элин, жерин саткандарды эл сабап майдандан кууп чыгарды. Шайлоодо ошондой, эл элегин өткөрүп алат. Бүгүнкү күнү болсо кайра партия система, Жогорку Кеңеш 3% деп атат, Садыр Жапаров 5% деп киргизип атат, кайра жана шайлоо босогосуну. Бирок ошол эле партия система келип атпайбы? Мына мен алдына азыр бүт баарына анализге чакырам, ар бир партиянын алдына карагыла. Намаз окуган имандуу адамдан бирөкөнү кошуп коет, аркасында болсо олигархтар турат. Ошол система кайра келет.
Сооронбай Жээнбеков айтып алды эле шайлоодон кийин административдик реформа өткөрөм деп. Мен ушу түшүнүп калдым, бул да түшүндү окшойт. Ашыкча структуралардын кереги жок. Кыргызстандын бюджетине тартыштык бар. Ошондон бүгүнкү күнү өкмөттү багып, аппарат президентти багып, анан кийин жогорку кеңештин килтейген саныны жана аппаратын багып, анан кийин облустук губернаторлорду багып, район акиматтарды багып, акча каяктан анчага? Ошон үчүн акча тартыш болуп атпайбы? Ошон үчүн келген нерселерди биз гуманитар адамдарды жана инвестиция кредиттерди бөлүштүрүп салып атпайбызбы? Тештер жабайлы деп туруп. Ошондуктан бир структура ашыкча. Аны биз көтөргөн элек 5-чакырылышта. Но бирок кайра эле эски система айтып атам, жаңы нерсе эски системада кирбейт. Эски система бизди кайра жеңип салбадыбы? Жок, областтар керек деп туруп. Мына бүгүнкү күнү ушу Садыр менен сүйлөшүп биз конституциялык реформаны төмөнкөдө жүргүзөлү деп аткан элек. Райондо акимдерини, шаардын мэрлерини эл өзү шайласын. Эмне үчүн бийлик өзүнүн адамдарын коюш керек? Ал эч качан элдин кызыкчылыгын коргобойт. Анткени үстү жакта карап турат. Мени президент шайлады же премьер-министр шайлады, ушу айткан кылайын дейт да. Элди айтканы буякта калып кала берет. Ошон үчүн акимге кире албай атабыз, губернаторго кире албай атабыз сөздөр болуп атат. Ошондуктан биринчи кезекте аларды алмаштырган аракет кылышып атат, революция болуп кетсе. Ошондуктан эл өзү шайласа, акимдерди, мисалы, эң чоң Кара Суу району акимни эл шайласа, эл мажбур элдин айтканын кылып турат. Даже кичинекей Тогуз-Тороо району акимди эл шайласа, аким ошонун айтканын кылып турат. Ошондо макмалдын маселеси чечилет. Ошондо чегара маселелер чечилет. Бүгүнкү күнү болсо, ал бүгүнкү күнү вактылуу келген адам катарында, бүгүн мени президент алып келди, эртең алып коюшу мүмкүн деп туруп. Эл шайладыбы? Шайлаган мөөнөткө иштеп бер деп туруп. Ушул нерселерди конституцияга киргизишибиз керек. Шаардын мэринде бүгүнкү күнү ким гана ушул шаардын мэри болгусу келбейт, өзүнчө Бишкек менен кошто. Эл шайласа эл өзү билет да. Ал ушул өзүдүкү шаарды оңдоп берет деп туруп. Атак чет жактан келип атат, үстү жактан. Өкмөт ушуну дайындады, президент ушуну дайындады, же болбосо жогорку кеңештин бир фракциясына бул таандык экен, ушуну коелу деп туруп. Андай болуш керек эмес. Бийлик элдик болуш үчүн ушул нерселерди конституцияга киргизиш керек. Ошондуктан конституциялык реформа ушул чукул убакытта жүрүш керек. Ага айтып, көп убакыт керек эмес. Эгер Садыр азыр макулдугун берсе, биз 10-15 күндө даяр конституцияны уже берип коебуз колуна. Анткени бизде долбоор бар. Ошону Садыр менен Камчы менен азыр сүйлөштүр, дайым менен киргизели деп туруп, анткени эл ушуларды алып келди бийликке. Айткандарын киргизип туруп, анан кийин мүмкүн курултай чогултабыз. Курултай деген элдик курултай бул бир облусттан, 7 облусттан, анан Ош, Бишкек шаардан аттуу, баштуу, мындай акылдуу, мекенчил адамдарды чакыруу. Бир гана аксакалдарды эмес, жаштарды чакыруу. Мына талкуулагыла ушул Садыр менен Камчы каалаган, силерге убада берген конституция. Ушу бекитип бергиле, бекиткенден кийин референдумга чыгарасы болот. Референдум конституция өткөндөн кийин мына сага шайлоо, парламенттикте, мына сага президенттик шайлоо. Аз болсо угуп атпайбызбы? 2010-жылда конституция боюнча Садыр Жапаров президентке бара албайт. Жогорку кеңешке азыр биз мындай одна мандатты киргизе албайбыз экен, бир мандатты шайлоо деп бүт баары 2010-жылда конституция калып атат. Алып сала конституцияны, маселе чечилет. Ордуна эл талап кылган, азыр мага айтып атпаймынбы? Раз бийликти эл алдыбы? Элдин конституциясы иштеш керек азыр. Ушуну мен түшүндүрө албай атам. Буну түшүндүрүш үчүн азыр жогорку кеңешке кулак салбаш керек. 101 жыл мурда 1919 жылы Германиянын кайзери Отто фон Бисмарк башка өлкөлөрдөгү революцияларды көрүп туруп айткан эле да. Ошол элдерге боорум ачыйт деп. Анткени революцияны өтө акылдуу адамдар ойлоп чыгат. Аны ишке ашыргандар фанаттар, өтө берилгендер. Бирок бийликке келгенде шылымдар келип алат деп туруп. Ошо шылымдар келген аракет кылышты. Ошол пансионаттар захваткан, ошол эле креслолорго отуруп алгандары көрбөдүкпү? Болду, бүгүн менмин деп 2-3 сааттан кийин башкасы келип менмин деп туруп жетекчимде отуруп алып атпайбы? Бул бир революцияга таандык нерсе. Ошондуктан буларды башынан баштап чечкиндүү түрдө жолотпош керек. Буларды бөлүп коюш керек бийликтен. Токто. Сен аралашпаган бийликке. Тескерисинче сени мыйзамга жооп бергизебиз деп туруп, мыйзамдын астына деп туруп. Ошону мен Камчек Ташиевдин оозунан уктум. Эми жана урматтуу бандиттер деп чыгып кетти оозунан. Мен ойлойм бул бир какыштап айтты дейм да. Анткени ага чейин бандиттер жөнүндө сөз кылып атып туруп, анан бандиттер жөнүндө суроо болсо какыштап айтты дейм да, урматтуу деп туруп, тынакча калып туруп. Бирок мен ишенгим келет Камчыбекке, анткени Коопсуздук комитети эң чоң бийлик бүгүнкү күнү. Эң чоң бийлик. Анан Камчек Ташиев бул Садырдын эң жакын досу. Эгерде Садыр ишенип туруп Коопсуздук комитети досуна берсе, ал досуну уят кылбайттыр. Ошол элде көтөрүлүп аткан маселелер, чет өлкөдө айтылып аткан маселелерди баарын негизин жокко чыгарыш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күнү кур эле сөздө эмес, мен күрөшөм, анда мындай деп туруп, жок, отуруш керек. Мына 2011-жылы Өмүрбек Бапанов премьер-министр катарында
өкмөттүк парламент делегацияны башкарып мени жөнөттү. Сиз башкарып ажеке барып келиңиз, Грузиядан тажрыйба алып келиңиз деп. Саакашвили менен жолуктук. Өз көзүбүз менен бүт өкмөттү, прокуратураны, больницага чейин изилдеп чыктык. Ошондо карасак, алар бүт мыйзамдагы урларды отурусуптур, криминалдык авторитеттерди. Качкандар качып, Россияга качып кеттир көбүнчө. Бирок бирөө да бүгүн азаттыкта калбаптыр. Баары түрмөдө. Ошончо элде тынч жашайт экен. Экинчиден болсо, мына күч структураларды 100% bir күндө алмаштырып салыптыр. 100%. Мына ошондон баштап элди шенмен кирген бийлик түзүлдү да. Муну мен келип Кыргызстанга айтсам, ошол мезгилде өкмөт башчысы да, министрлер да жок, биз даяр эмеспиз, Кыргызстанга эрте дейт. Мына эрте деген ошол мезгилде жок, бүгүнкү күнгө келди Кыргызстанга, эрте эмес. Жана Садыр Жапаровду, Камчек Ташиевди реформа жүргүзгөн эрте, бир мандатты шайлоо эрте, аны эрте деп атпайбы? Эртең кеч болуп калат. Эрте дегендер тескерисинче реформаны каалап атат. Ушуну түшүнүшүп алышыбыз керек да. Эмне үчүн ал эрте деп атат? Анткени өзгөрүүнү каалап атат алар. Өзгөрүү алардын пайдасына болбойт, элдин пайдасына болот. Ошондо бүгүнкү күнү да бандиттерди баарыны камаш керек. Сөздө эмес, реально отуруш керек. Баары билиш керек. Криминал дүйнөдөгү авторитет бул, түрмөдө отурат. Качканы качсын. Биякта туура камчы айтты. Качкандар качып кетти, Кыргызстанда орун жок деп туруп. Грузияда ушундай болгон. Бүгүнкү күнү бүт вор закондер өзгөчө СССР территориясында негизинен улуту боюнча грузиндер. Бүт Россияга качып чыгышты алар. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда калыш керек эмес алар. Эл тазаланганда бир тазаланыш керек. Анан келе кичине тазаланып, сол жак тазалап, оң жак тазалап алса, оң жагы бар кир болуп тура берет да. Эки жак тазалаш керек бир. Ошого түшүбүз керек. Эми адилеттүү принципинен кетсек, кредитти ким алса, ким урдаса, ким жесе ошо төлөш керек. Мына мисалы 90 жаштан ашкан Махатхир Мохаммад Малайзияга келип туруп, бүт ошол мамлекеттин акчасын, элдин акчасын жегендерди кустурду. Карыздан кутулду Малайзия. Бюджетке акчаны төп койду кайра. Ошондой эле Сингапурдун легендага айланган премьер-министри, жетекчиси Ли Куан Ю. Бизде болсо кайра эле ушул урдагандар, жегендер кредиттерди унчуп отуруп алышат да. Бизге далилдеш кыйын деп туруп. Же болсо туугандарына, кайын журтуна, тай журтуна бүт менчиктерди жазып алгандар. Бул табыш кыйын. Мен атымда эч нерсе жок деп коюшуп атпайбы? Же болсо качып жүрүшөт чет өлкөдө. Бүгүн билебиз, көп коррупционерлер качып жүрөт чет өлкөдө. Кыргызстан аларды кайтара албай атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү Кытайга карызды эл төлөсүн деген нерсе кимден айтылып атат? Кайра эле бийликтин, мурдагы бийликтин партиясынан. Кимдер жеген? Ошол бийлик партиясынын адамдары. Эмне үчүн ошолорго кайрылышпайт? Мына сен жедиң, эми ордуна болуп кой, болбосо элдин көрдүңөр, талабы күчтүү экен, эртең үйүңө чейин кирип барышат деп туруп. Эмне үчүн сөздөрдү айтышпайт? Бүгүнкү күнү айтып атпайбы, азыр эгерде ушул тууган уругуну, кайын журтуну, тай журтуну, жаз керек болсо коңшуларды, досторунун үйлөрүн чукса, баары ошо коррупцияга байланыштуу болуп калат. Буну мен ойлойм, Коопсуздук комитетинин жагын төрагасы Камчек Ташиев жүргүзсө болот. Вот ошондо тарыхта кала турган иш жасаган болот эле да. Анан Садыр Жапаровдун да элдин астынан жүзү жарык болот эле. Мына элим, силерди кыйнабайлы, ушу кредитти урдагандар, жегендерди мен төлөтүп койдум деп туруп. Мына бир эсимде бар, Садыр эмес, Сооронбай Жээнбеков бир айткан эле. Биз азыр коррупционерлерди камап, алар урдаган нерселерди кайтарып, атан счет ачып коюп атабыз, эсеп ачып коюп, ошо эсепке чөт акча деп туруп. Бирок ал эсеп социалдык муктаждыкка бөлүнөт деп айтты да. Социалдык мисалы детсад, мектеп жок, андай алыш керек эмес. Социалдык маселе бүтө берет өзүнчө, Кудайга шүгүр. Ал үчүн атайын келген гранттар да бар. Анан элдин ичинен да чыгып атат эр азаматтар, кыздарыбыз чыгып атат, ушу детсад салып, мектепке мебелдерди алып берип, бүт бар жокты куруп беришип атат. Жолдорду оңдошуп. Но Кытай бул Кыргыз эмес. Кытай ырайымсыз. Бизге чейин канча мамлекеттен акча кайтара албаган үчүн жерлерин алып койду, байлыгын алып койду. Керек болсо портторду алып койду, деңиз портторду. Эмне кыргыздардын көзү кара экен, каш кара экен деп бизге башка мамиле жасайт деп биз ойлойбузбу? Жок. Кыргызстан, Кытайдын саясаты бир. Бул согуш ачпайт. Бул тынчтык жолу менен башка өлкөлөрдү басып алат. Буну тынчтык экспансия деп коет. Экономикалык экспансия. Ошон үчүн бунан Америка да коркот, Россия да коркот, башкалар да коркот. Бүгүнкү күнү болсо биз бир дубал коңшу болуп алып туруп, коркпой ала бересип Атамбаев мезгилин алып алдык. Эми кайтарган келгенде
ушу эл төлөсүн деген сөз бул этикага жатпайт, жумшак айтканда. Катуу айтканда бул акылсыздык. Кантип эл итак өкмөттөн, мамлекеттен бир тиын жардам албай, өзү эптеп жашап жүрсө, бул баары үчүн табышмак Кыргызстан элинин жашоосу. Дагы ушу сен карыз төлө дейш, бул акылга сыйбаган нерсе. Ошондуктан мен биринчи кезекте азыркы бийликке кайрылып кетет элем. Садырый немеде, Камчыбек немеде, алар бекиткен өкмөттүн курамына да, башкы прокурорго да кустургула. Бүгүнкү күнү бийлик эл көрсөткөн жетекчиликти. Эч ким тоскоолдук бере албайт. Тапкыла байлыктарыны. Көп эле мисалы башка өлкөлөрдө да завод, фабрика, бир үй, сүй сатып, Англияга чейин үйлөрдү сатып алыптыр. Россия биякта эле калсын. Америкага чейин үйлөрү бар экен. Ошонун баарын кустургула. Раз коррупция тиешең барбы, сен төлөгүн. Эмне үчүн элди кыйнайсың деп туруп. Мен биринчи ошон үчүн сунушум буну биринчи кезекте урдагандар, кредит жегендер, инвестицияны чөнтөгүнө салгандар, ушулар баары төлөш керек. Ал үчүн атайын счет ачылыш керек. Кытайдан карыздан кутулуш эсеби деп мамлекет ачыш керек аны. Эгерде ошол акча жетпей калса, анткени Кытай шаштырып атат, анда элге кайрылышыбыз керек. Мындай мисалдар да бар. Мисалы Түштүк Корея, Жапониянын элдери мамлекет кыйналып атканда өздөрү үйүнөн болгон нерсени ташып, алып келип төгүп карыздан кутулушкан.